баштайбыз. Так. Саламатсыздар урматтуу мекендештер. Биздин каналга, биздин эфирге кош келипсиздер. Биринчи жолу катышып жаткандар бар экен арасында. Баарыңыздарга кош келипсиздер демекчимин. Биздин Telegram каналдын катталуучуларынын саны өсүп жатат күндөн күнгө. Бул аябай жакшы. Демек көптөгөн биз мекендештер өздөрүнө пайдалуу кеңештерди ала алмакчы. Бүгүн бизде суроо жооп, материнский капитал, пособие, ипотека боюнча эксперт Гүлмира Алымжан кызы бизге суроолорго жооп бермекчи. Биринчи суроо берүүчү бизде Элиза, Айсулуу, потом Элиза. Кезек менен бере беребиз, Кубатбек мырза, сизге бир өзүңүзгө жеке суроо берейин дедим эле. Сиз мен түшүнүшүм боюнча ночь иштейсиз. Ооба. Графигиңиз кандай? Бешекиле. Бешекиле. Өзү негизи ночь иштеген өтө тяжело да, өзү кыйын да. Анан ночь иштесеңиз дагы убакыт таап, ушинтип прямой эфир кылып атканыңызда мен уккандан кийин аябай эле ыраазы болдум. Эми туп караганда бүгүнкү күндө деген в связи с этой ситуацией кыздар, юрист эле, могу документация вопростору аябай актуальный болуп атат да. И мен билишимче, мен даже вот обратный отзывдарга караганда өтө бир элге пайда келтирип атасыз да. Сизге да терең ыраазычылык дегендейчи. Ночь иштеген адам убакыт таап, ушинтип эл менен специалисттердин арасында көпүрө болуп суроо берсеңиздер болот, угуп атабыз. Рахмат. Бияқта балдар ызылдап атат, кечирим сурайм. Үйдө. Так, Айсулуу, суроолорго рахмат, конечно. Эме биздин пландар, идеялар аябай көп. Креативный, новаторский, бул жөн эле башталышы. Мен биринчи социальный проектим. Что элдердин ыраазы болуп аткан, это уже для меня большой результат. Это большая прибыль для меня. Анан то, что касается финансов, она идет сейчас. Айсулуу, беребиз сурооңузду. Саламатсызбы? Гүлмира эже, менде мындай суроо бар эле. Мен Кыргызстандын гражданинимин. Ипотека алдым былтырчы. Анан налоговый вычет жөнүндө сурайын дедим эле да. Көп эле айтат, налоговый вычет ала аласыңар дейт, кээ бирлери жок, силер Кыргызстандын гражданинисиңер ала албайсыңар деп атат да. Ошол жөнүндө сурайын дедим эле. Айсулуу, ипотеканы былтыр алгансыздар, вторичкадан алдыңар, получается? Ооба. Ипотеканы кимдин атына оформлять эттиңиздер? Өзүмдүн. Өзүңүздүн атыңызга. Сиз өзүңүз былтыр алгандан бери официально иштеп атасызбы? Ооба. Ооба. Кыздар, пока телефон номерибизди деген YouTubeга чыгара элекпиз, бирок Кубатбек мырзага жазып туруп, жазсаңыздар, мен личкам же мен болсо телефон номеримди берет. Сразу элдин алдына айтып кетейин, кыздар, колдон келишинче жазышка аракет кылыңыздар, телефонго андай чалууларга жооп бергенге возможность болбой калат. Анан Айсулуу, сиздин вопросуңузга кайрылып келе турган болсок, мен лично өзүм ошо налоговый вычет менен заниматься этем. Так как мен ушул сферага быйыл эле келгеним үчүн, налоговый вычетти да быйыл эле тапшырып баштадык, бирок мен өзүм бухгалтердин, профессиональный бухгалтердин жардамы менен тапшырып атабыз. Налоговый вычетти Кыргызстандын жардамдарын эле ала алат. Официально иштеп, налогду төлөй турган болсоңуз, сиз дагы налоговый вычет чыгарсаңыз болот. За последние 3 года, акыркы 3 жылдыгын чыгарабыз. Эми сиз деген, мисалы үчүн, былтыр ала турган болсоңуз, быйыл албай калсаңыз, кийинки жылы дагы за последние 3 года, азыр 24-жылы, 23-чү, 22-чи, 21-чи жылкы налоговый вычеттерди чыгарып атабыз. Ал үчүн сизден үйдүн полностью документтери, кредитный договор, акт приема передачи, кээде расписка болуп калат, жанагы первоначальный взносу деген расписка менен эле берип коюшат алданкы хозяинчы. Же болбосо банкка барып первоначальный взносу төлөгөн болсоңуз, ошонун квитанциясы болот. Ошону сөзсүз түрдө сактап калыңыз. Анан кайсы жылды чыгара турган болсоңуз, мисалы үчүн быйыл 24-жыл болсо, 23-жылды официально иштеген болсоңуз, мамлекетке налог төлөгөн болсоңуз, справка об уплаченных процентах деген справка болот. Ошол справканы алып даярдап туруп, анан кийин кайрылсаңыз, бир декларация, бир жылдын декларациясын, мисалы үчүн, отдельно 22-чи жыл бир декларация, 23-чү жыл бир декларация, как бы бир жылдыкы бир декларация болот, тапшырып чыгарып беребиз. Анан бүгүн болгон ситуацияны айтып кетейин. Бизге деген Айсулуу деген кызыбыз кайрылган, өзү барып тапшырган, налогойдо отурган специалисттердин жардамы менен. Стоимость объекта 1 600 000. Аны деген 465 деп туруп жазып коюшуптур да. Эми үйдүн стоимости деген 1 600 000 болгондон кийин 460 000 деп, анан колдон келишинче бул налоговый вычет деген оңой эле процесс негизичи, бирок аякта деген прям все равно профессиональный подход нужен. Өзүңүздөр кылбастан кайрылсаңыздар,
аякта да көп нюанстар бар. Налог фейл деген приложение скачивать этип, обязательно сөзсүз түрдө ошол личный кабинетти формировать этишиңиздер керек. Это делается заранее. Эртерээк кирип, ошол кабинетти формировать этсеңиздер, бир какой-то бир убакыт талап кылынат. Анан электронный подпись деген нерсе бар. Ошону дагы заранее запускать этип коесуздар. Кээде бир 20 мүнөт, кээде бир 3 суткага чейин формировать этет. Ал ошол электронный пароль деген бир жерге атынча этип туруп өзүңүз жазып коесуз. Без этой электронной подписи мы не можем подавать декларацию. Ошол документтерге так болсоңуз, анан биз сиздин личный кабинетиңизге кирип, налог фейлден биз сизге налоговый вычет чыгарып беребиз. Ооба, Кыргызстандын жарандары кылса алса болот. Менин өзүмдүн бир тууган сиңдим, менин атам Кыргызстан жарандары ипотека алышкан, чыгарышат, бул деле чыгарып жүрүшөт. Анда мен, получается, дагы 2 жылдан кийин тапшырышым керекпи же уже мына былтыр алсам деле быйыл тапшырсам боло береби? Кааласаңыз, сразу чыгара алсаңыз болот. Болгону жылдын башында аракет кылбастан где-то бир март-апрелге чейин күтүп туруңуз, потому что сиз иштеген организация мамлекетке налог төлөп, ошол налог төлөгөндөн кийин бир какой-то кичинекей бир убакыт өткөндөн кийин полностью сиз ошол төлөгөн налогтор деген уже готовый болуп туруп сайтка чыгып калат да. Чтобы жумуштан 3 НДФЛ анан тиги бул документтерди чогултпаш үчүн биз сразу онлайн түрүндө сизге чыгарып беребиз. 23-жылдыкы, 24-жылы уже март-апрелден баштаганбыз. Тапшырсаңыз болот, чыгарсаңыз болот. Хорошо, рахмат, Алла разы болсун. Анда номериңерди жазып кетесиздер да, Кубатбай аке? Кубатбай аке, рахмат, Алла разы болсун сиздерден. Ишиңиздерге ийгилик. Рахат бересиз сурооңузду? Андан кийин Рахаттан кийин ким алдылар бир жерге калды? Эмен, Элиза, ким бериңиздер сурооңузду. Рахат, Элиза, да? Давайте бериңиз. Эже жашсызбы? Мен немеге азыр РБП менен жүрөм да, анан кийин июнда ВНЖга тапшыргандан кийин азыр боюмда калыптыр да, ошого Кыргызстанга барып төрөйүн десем, мен ВНЖни анан кийин паспортты ал жактан посольстводон ала алсам болобу? Ошонун анча мен түшүнбөй атам да, аны прописка кылыш керек калганда 7 күн ичиндечи. Ошону кантип кылат? Через паспорт Кыргызстанда. Эмне карасаңыз, сиз деген основание менен паспорт алып атасызбы? Ооба, на основании брака тапшырган РБП алдым эле. РБП алдыңыз, анан кийин общий ребенок барбы? Общий ребенок бар, бирок анын пропискасы жок болгон үчүн мен по ребенку тапшыра албай атам да азырчы. А сизге деген юристтер сизге тапшырып берип аткан жардамчыларыңыз канча убакытта паспорт колго тийет деп айтышты? Мен РБПга өзү вообще жаңы закон чыкканга чейин упрощенный вариант бар эле го, ошону тапшырган болдум да. Успеть этпей калдым просто. Андан кийин эми сен уже ВНЖга тапшырышың керек деп калышты да. Анан азыр 8 ай күтүп калдым. 8 ай өткөндөн кийин ВНЖга тапшырасың деген. Азыр эми боюнда болуп калды. Азыр Кыргызстанга барып эле төрөп, анан ошол жактан эле бүтүрүп алсам бу паспортты деп аткам да. Жок, Кыргызстандан эле алса болот негизичи. Генеральный консульствого кайрылабы? Аны деген эртең как раз Мирлан Токтобековбу, ошол агайыбыз чыгып атпайбы, юрист болупчу. Ошол сурооду берсеңиз толугураак айтып берет эле. Бирок мен өзүм мындай бир мен өзүмө тиешелүү вопростор боюнча айтсаңыз, ВНЖ, РВП сизге пока жооп бергенче бул деген промежуточный прокладка деп коет да. ВНЖ, РВП деген бул как документ катары өтпөйт. Же болбосо бул башы российский паспорт, же болбосо Кыргызстан паспорт. Экөөсүнүн ортосундагы ортомчу документтер деген как документ катары эсептелинбейт. Бирок колдон келишинче мондай процедура башталгандан кийин желательно на территории Российской Федерации калып, документиңизди толук түрдө неме кылсаңыз жакшы болмок да, негизичи. Анан Кыргызстандан деле российский паспорт алгандар бар. Сиз эгер основанияңыз боло турганболсо, анда Кыргызстандан эле ошол процедураны продолжать этсеңиздер болот. Бирок жанагы сиз айтып атпайсызбы, 7 күндөн кийин РБПга сөзсүз түрдө бир убакыт берилет, ошонун үчүн пропискага туруш керек. Ал жактарында тактасаңыз болот. Эртең как раз Кубатбек байке кайрылыңыз, Мирлан Токтобеков чыга турган болсо, ошондон толук түрдө сурап алыңыз. Анан биринчи балаңыз получается Кыргызстан жараны, экинчи балаңызды колго российский паспорт алгандан кийин төрөй турган болсоңуз, на момент рождения и ребенок, и мама боло турган болсо, жанда сизге тиешелүү материнский капитал, жакпактарын полностью алмаксыз да. Ошого кичине эртерээк боюм деп калыптыр да, успеть этпей алганга чейин. Бул экинчиси болсо да Кудайым буйрса деген да перзент көрөсүздөр го, эми дагы төрөсөңүз материнский капитал ала бересиз, бирок основание болгон үчүн сизге возможно даже тезирээк тийиши мүмкүн да. Прям толук кандуу информация алып,
потому что сизде основания менен бат эле алышыңыз керек. Может быть, даже балаңыз төлөгөнгө чейин деле паспорт алып калсаңыз болот. Сурап көрүңүз, тактап. Ошо, если ВНЖ катараак тапшырам десем, мен күйөөм гражданин России болуп атат да, ошол күйөөм менен бир балам бир жерде прописанный болуш керек экен да. Мен менен болсо болбойбу балам? Пока мен гражданин. Одним из родителей деп айтылат, бирок гражданство подавать этип атканда, ошол ким основания болгон болсо, ошол адамга запрос жөнөтүлөт. Мен эми точно мындай нюанстарын айтып бере албайм. Мирлан байке, кайрылыңыздар, толугураак жооп берет да. Бирок жаш жанагы основания болгон адам обязательно немеси пропискасы таза болуш керек. Баласы да ошол жерде туруш керекпи? Ага, мен жооп бере албайм. Ребенок с одним из родителей, өзү так как несовершеннолетний болгон үчүн ата энесинин бирөөсү менен пропискада турса боло берет, бирок сиз Кыргызстандын жараны болуп, анан балаңызды как основатель катары көрүп аткан болсоңуз, анда может быть по закону атасы жакта турган турарактыр. Ошондуктан да мен да. Мен рахмат эже, чоң. Байке менен прямой эфир качан болот? Азыр. Мирлан байке менен түз эфир эртең болот, калса. Эртең болот. Сиз эртең кирип, ошол сурооңузду берсеңиз болот. Атасы менен баласы основания болуп аткан адам сөзсүз түрдө бир жерде пропискада туруш керекпи деген могу кызыбызды суроосу. Эртең берсеңиз как раз Айсулу бере бериңиз сурооңузду. Сиз берип алыңыз, эмен бүтүп алыңыз сурооңузду. Андан кийин сизден кийин Айсулу. Мен жооп алдым, рахмат чоң. Болду. Айсулу бере бериңиз. Кечирип коесуздар, жана суроону берсем бербесем деп туруп калдым да. Мен эже сурайын дедим эле. Жолдошум өткөндө жумушунан келип, мен силер алып келишипти да, регистрацияң базада жок депчи. Регистрациясы базада бар, официально иштейт эле. Мен жереси госуслуга кылганмын, бүт документтерим колумда турат десе, менин базамдан чыкпай атат деп, штраф салыптыр 7000. Колуна справкага 7000 деп берген да. Анан ал эртеси келип, югозападныйга барып, ошол турган жерине кирсе, МФЦга бүт сразу чыгарып бериптир. Они пьяные были, почему немеден базадан көрүшпөйт деп жиндери келип, хорошо, биз азыр дагы ал жака неме жөнөтөбүз, бирок андай кылбаш керек болчу деп, за 5 лет сен официально иштеген жериң, мына жашаган жерлериң деп колуна документ чыгарып бериптир. Анан госуслугага 5000 келди. Бирок колуна тапшырган справкасында 7000 деп чыгып атат да. Ошону обжалование кылайлы десек, через госуслуга обжалование жок экен да. Азыр эми билбей атабыз, кайра барса дагы баягынтип өчөшүп неме кылып коебу деп кандай кылсак болот? Айсулу, бул бир болсо ушул сурооңуз группага келди эле сиздин как раз. Ооба, мен ушул суроо боюнча киргенмин. Ооба. Кубатбек мырза, бул дагы Мирлан байке тийиштүү суроо экен. Колдон келишинче, Айсулу, мен эми лично өзүмдүн жеке оюмду айтып кетейин. 5000 рубль деген оспаривать этсе же болбосо обжалование кылса болот. Бирок 5000 рубль госуслуга чыгып калган болсо, бул деген уже почти акыркы стадияларда. Госуслуга автоматически административный штраф. Колдон келишинче төлөп коюп эле. Төлөп койгондон кийин деле сиз эгер ошол решение менен не согласны болсоңуз, оспаривать этип, обжаловать этсеңиздер болот. Төлөп койгондон кийин деле процедураны кылып бериңиздер. Чтобы эме болуп атат да. Ооба, сөз акчада да болуп атат. Бая төлөгөндө мен өзүм балдарыма штраф төлөп, мен чорныйга кирип, анан чорныйдан чыкканмын да. 5 жыл мурун мен ошентип балдарымы алып келип, регистрацияга койдурсам, өзүбүздүн кыргыздар эле базага киргизбей коюптур, жаш бала депчи. Анан мектепке берер мезгилде квартирага койсок, балдарым базадан чыкпай калып, 3 балама 15000 төлөп, 1 айдын ичинде мен чорныйга салып койгондо, өзүм ушул жерден чуркап атып, кайра чыгарганмын да. Аллах таалам жардам берер. Анан ошодон дагы экинчи штраф түшүп калса, чорныйга кирип калабы деп корктук эле да. Ооба, ошон үчүн айтып атпаймынбы? Аны деген на законных основаниях оспорить либо откалывать можно. Бул процедура деген аябай бат эле болуп кетпейт да. Бат эле болуп кетпейт. Ордунузда боло турган болсом, жеке өзүм бир граждандык позициям боюнча лучше ошол акчаны төлөп туруп, анан кийин обжалование оспаривать этип туруп, ошону жокко чыгармакмын да. Мен лично жеке оюм. Аны койсоңуз деле судебный приставдарга өтүп, ограничение коюп, анан кийин запрет на выезд дагы бир какие-то последствия болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн, мне кажется, вот лично менин оюм. Сиздин дагы суроо эртең кирсеңиз, как раз Мирлан байке, юрист, прям аябай суроолорго сонун жооп берип атат. Ошодон прям толук. Хорошо, рахмат, Алла разы болсун. Рахмат. Элюза Бөрбаева, потом Махира. Даярдан соң Махира. Элюза Бөрбаева, бериңиз сурооңузду. Элиза? Элиза, так, да, эми бер. Мен гражданин России.
баламдын көлүгү да российский, аркасында печать жок да, ошону кайсыл жерге барып койдурсам болот? Пропискаңыз кайсыл жакта, Элиза? Ярославский области. Өзү негизи Элиза, азыр могу красный печать аябай актуальный вопрос болуп с 1 марта жаңы закон боюнча сөзсүз түрдө запрет коюп коюшат, даже красный печать жок боло турган болсо границадан чыгарбай атат. Буга чейин эле алдын Кыргызстандан келгендер ортодогу жанакы пограничниктер предупреждение беришип атыптыр. Сөзсүз түрдө койдуруп койгула, кийинкисине же чыгарбай. Ошого өзү негизи кайсы жерде прописанный болсоңуздар, ошол жердин МВДсине кайрылсаңыздар, алар без проблем бекер эле коюп бериш керек. Бирок сиз фактически Москвада жашап атканыңыз үчүн өзүңүз Ярославга, если физически бара турган возможностуңуз болбосо, Калпбек мырзага кайрылыңыздар. Москвада ошондой бир бар. МВДга барып, өзүңүз запись менен баардык эле МВД койбойт. Москвада только по прописке Москва. Бирок биздин Кыргыздарда да постоянно амал качып кутулбайт. Ошондой точкалар табышып, келишим түрдө бекер эмес кыздар. Элдин көзүнчө эле айтып кетели, 5000 рубль коюшуп атат. 5000 рубльга коюп атат. Бир балага 5000 рубльдан. Запись болуп барып өзүңүз койдуруп ортомчулар аркылуу. Калпбек мырзага кайрылыңыз. Менин телефонумду берсе, WhatsApp'тан жазып койсоңуз, мен сизге кыздардын контакттарын бөлүшүп коем. Рахмат чоң. Пожалуйста. Махира. Айтор. Былтырлары деген МВДга мен өзүм барганымда кереги жок ушул кызыл печать, эгер бирөө бир нерсе дей турган болсо, мына мен айткыла деп МВДнын начальниги деген өзү ушинтип мага лично өзү айтканда, кызыл печатьти жокко чыгарышкан болчу. Бирок если апасы да атасы да россиянин боло турган болсо, же единственный родитель болсо, мисалы үчүн жалгыз бой энелер көпчүлүк учурда, как вы думаете, логически өзүңөр ойлонуп көрбөйсүңөрбү? Анда баласы кайсы жактын жараны болушу мүмкүн деп дагы мага өзүмө суроо берген. Значит, кызыл печать деген жокко чыгарылды экен деп ошентип түшүрсөк, быйыл кайра өзгөрүлүп, кайра ошол кызыл печать түрдө. Кызыл печать деген подтверждение о российском гражданстве деген мындай бир тастыктала турган печать экен. Быйылдан баштап кайра күчүнө кирди. Даже жана жөлөк пулдарга, детский пособиялар тапшырып атканда кызыл печать жок боло турган болсо отказ келип атат кыздар. Ошону пособия тапшырып, анан кийин өтө албастан, кыйналбастан лучше алдын ала бир сыйра карап, тактап коюп койгонуңуздар жакшы. По прописке бесплатно коет. По прописке бесплатно коет. Эгер прописка болгон жаныңыздарга бара албасаңыз, анда опять-таки обращайтесь, поможем. Так, Махира бериңиз, андан кийин БК, Асема, анан Айка. Махира, есть вопрос? Значит, жок болсо Айсул, БК бериңиз. Угуп атасызбы мени, БК? Микрофонду басыңыз, сурооңузду бериңиз. Потом Асема Садыбаева берет. Алло. Айтыңыз. Саламатсыздарбы? Менин суроом баягы 450 миң субсидия ошол жөнүндө да. Ошону справка составь семья алып келди деп атат да. Анан аны только МФСда берет экен. МФСда барсам электронный подпись менен берет экен. Анан ал жарабайт деп атат да. Ошону кайсы жерден алсам болот деген. Справка составь семьи деген ал сөзсүз түрдө. Сиз ипотека алган болсоңуз, 2019 жылдан кийин төлөгөн балдарыңыз болсо, на погашение ипотеки 455 акча берилет. Аны өзүңүз через госуслуги подавать этсеңиз болот. Банкка барып тапшыратын болсоңуздар, ошо банковский сотрудниктер сиздерге жардам берет. Бирок ал жакта один из обязательных требований ошол справка керек болот. Анан МФЦга барсаңыз, көпчүлүк учурларда бир какой-то определенный убакытты талап кылып, анан кийин даяр болот. Электронный подписти сурап аткан болсом, мен алдынан айтып кеттим. Өзүңүздүн жанагы налог файл деген приложениени скачивать этип, госуслуга логин пароль менен кирип, электронный подписти заказ кылыңыз и ошол жерде сактап коюңуз. Ал электронный подпись деген 1 жылга чейин действительно, если 1 жылдын ичинде колдонсоңуз, колдонбосоңуз, кайра баштан отозвать этип, кайра баштан заказ кыласыз. Эгер унутуп калган болсоңуз дагы налог файлга кирип туруп, отозвать деп туруп, кайра баштан заказ кылып алып. Ооба, убакыт талап кылат, бир 3 суткага чейин генерация болушу мүмкүн, бирок ошону бүтүрүп койсоңуз, ошол эле маселе ошол жерге келип такалып атат да сиздикиче. Мындай эле чечиле турган вопрос. Калпбек мырза, кайрылыңыз. Группага кошуп коебуз. Биз бираз налог файл жөнүндө, госуслугалар жөнүндө, ошондой бир документациялар жөнүндө колдон келишинче бекер информация берип бөлүшүп турабыз. Макулда бир суроо бар, анан эме бере берейин. Бере бериңиз. Балдарым уже 14-кө чыккан, 2 теңчи, анан сыңырымчы. Паспорт алышты да, анан мурунку көлүнө дагы печать басыш керекпи же паспорт алгандан кийин обязательно? Паспорт алгандан кийин уже көрдүм,
күчүн жоготту деп койсок болот. Паспортун уже алгандан кийин болду. Паспорт уже является гражданином Российской Федерации. Ушундай документ кереги жок. Свидетельство болсо красный печать керек болчу. Эми сиздер азыр печать чыкканда же бир как основной документ катары паспорту көрсөтүп калбадыңыздарбы? 13 жашында возможно керек болушу мүмкүн эле. 14 жаштан кийин паспорт алган кызыл печаттын кереги жок. Эгерде бир мүмкүнчүлүк боло турган болсо, прям ушунчалык эле принципиально болсо койдуп койсоңуз анан болбойт. Анан красный печать именно сиздин ситуацияңызда балаңыз российский паспорт аларда талап кылышы мүмкүн эле. А сиз ал эtaптан закон кече жакында эле күчүнө кирген жок. Сиз мурда эски правила боюнча уже паспорт алып койгонсуздар. Сиздерге кереги деле жок. Рахмат ана. Махира беребиз. Алло, ассаламу алейкум, жакшысыңарбы? Мен суроом боюнча мен кызым ушул жерде школада окуйт, Россияда. 14кө чыкты. Основаниясы жок. Ошого паспортко тапшырсам болобу же бербейби все равно? Эч кандай основаниям жок да. Кызым бирок ушул жерде окуйт. Махира, апасы да Кыргызстан жаран болуп, атасы да Кыргызстан жаран болуп, бирок бала Россияда жүрүп төрөлүп кала турган болсо, свидетельство о рождении российский болот. Бирок бул деген бала россиянин деген эмес. Балаңыз болгондон кийин, мисалы үчүн эң оңой способ бул жанагы бүт эле мамлекеттерге негизи мындай бир кадрлар керек да. Окуган, билген, ушундай илимдүү жаштар бүт эле жакка керек. Менин бир тууган сиңдилерим через профессию медицинский тапшырышкан, ошо через профессию билбейм, айткан сөздөрүнө караганда, юристтердин айткан сөздөрүнө караганда 1 жылдын ичинде паспорту колуңа аласың дейт. Сиздин кызыңыздын самый быстрый способ, сиз дагы россиянин эмес, атасы дагы россиянин эмес боло турган болсо, Россиянын территориясында мектепти бүткөндөн кийин это высшее образование алып, анан на основании высшего образования основание кылып туруп паспорт тапшыра турган болсо, батыраак жол ошол жол менен алса болот. Азыр мен Россияда мектепте окуса дагы, Россияда төрөсө дагы, свидетельство о рождении российский болсо дагы, бул основание эмес. Ондо бербейби, ондо 14кө чыкса. Жок, сиз россиянин эмес болсоңуз, балаңыз кийин уже Кыргызстандын эле эгер жагын алса, ошол жактын эле жагындыгын алат. Муну бүтүрүп, Рахмат. пожалуйста, ушундай кылып алсаң. Рахмат. Куатбек мырза, суроолор бар экен. Так, Дима, Асема, бериңиз. Асема, потом Айка. Асема, барлыгы суроо, кийин Айка, потом ким ваше суроо коюп кетти. Асема, Айка, ким? Макул, булар малчыт. Азыр жактан жаңы кошобуз. Гүлбарчын бериңиз. Андан кийин Элмира. Саламатсызбы, Кутман кеч барыңыздарга. Мен Москва шаарында турбайм, бирок налоговый вычет боюнча жардам бере аласызбы документ тапшырганга? На основании обучения балам колледжде окуйт, гражданин России. Обученияга, на лечение детей, имущественный вычет, налоговый вычет чыгарса болот. Куатбек мырза, кайрылыңыз. Мен биринчи суроо как раз налоговый вычет жөнүндө болгон. Биз быйыл өзүм баштаган үчүн налоговый вычет тапшырып, с помощью профессионального бухгалтера налоговый вычет чыгарып берип атабыз, жардам беребиз. Эгер сизге положено болот турган болсо, сөзсүз түрдө жардам беребиз. Рахмат. Экинчи суроом, ошол менин чоң кызым гражданин Кыргызстан, официально иштейт. Ал бул жака зубнойго кайрылып, стоматологияга неси бар да, ошол боюнча да вычет чыгарса болот деп угамын да, мурунку информация алганмын силерден. Ошол боюнча дагы бир жолу общий жардам керек болот силерден. Карасаңыз, Кыргызстандын жараны болуп турган болсо, апасы менен атасы мен Россия, просто Кыргызстан жараны официально иштейт 2 жылдан бери. Анан ошол 2023 ошол стоматолога көрүнүп полный для лечения. На лечение. Налог имущества, на лечение, налог на образование деп кетет. У вас есть кайрылыңыз, чектерди сохранять этип койгон болсоңуз, бухгалтер кирип полностью карап берет. Эгер на самом деле стоматология государственная аккредитациясы болуп, документациясы көп положено боло турган болсо, аракет кылып чыгарып беребиз. Рахмат. Ал стоматология статусунан зависит этет. Так,
Айка барып сұраңыз, беріңіз Айка. Эльвира потом, да? Алло. Эльвира. Өмірге қарайсыз? Айка беріңіз. Жақсы. Bizga жаңағы пособиені айтып қайсыз жаңағы екеуінің бірі государстводан заказ беріп келген пособияларды ошоны мен заказ кылып алсам мен Московской областына алып атпаймын регистрация кылып бул айда ошо пособияны алгандан кийин мага лишний 9 миңден акча түшүп жатат да айына. Связь сначала Ассалаумалейкум, кандайсыз Гүлнұр эже? Очень приятно сиздин голосуңузду угганга. Мен пособия боюнча мен дагы бүгүн мага отказ келди. Анын причинасын окусам, биз многодетная семьясында 6 балам бар. Анан 3 машина деп немелеттир да, причина оказывается, причинасы ошондой экен. Үйдүн метр квадратура неме 96-93 ушундай да. Анан үйгө тийишпептир, бирок айтыптыр ошол 3 машина бар депти. Эгерде мен ошол машинаны переоформлениялоо же сатсам кантип одобрение алсам болот, канча убакыттан кийин кайра тапшырсам болот? Ушундай жолдор барбы? Многодетный семьяларга деген многодетный семья 2 машина деп положено. Өзү негизи 1 машина, квартира, 1 дача, 1 гараж, 1 боло турган болсо отказ келбейт да. Эгер экөө боло турган болсо, анда квадрат метрine каралат. Экөө боло турган болсо квадрат метрine каралат. Үйдү сен 6 балаңыз бар деп атасаң, атасы боло турган болсо, квадрат метр 96 болсо дагы, всё равно у вас превышение болбойт экен. По площади 24 квадрат метрден тура келе турган болсо, а транспортка келе турган болсо, только многодетныйлар 2 машина положено. 2 машина положено. Болсо 3 машина болсо, 3 машинанын бирөөсүн учеттон снимать этесиң дагы, как только налог фейлден деген кирип карасаңар автоматически обновление боло турган болсо, 2 машина учетто кала турган болсо, ошондон баштап эле пособия кайра тапшырасыңар. Бир какой-то определенный бир убакытты өткөзүп анан тапшырышат эмес. Сразу эле учеттон снят деген эле уведомление келгенден кийин тапшырып бересиз. 2 машина положено. Силасына да карайт. Анан интернеттен толуктап тактап карасаңыз болот, бирок өзүнүн көпчүлүк учурда 2 машинага анчалык деле реализация эте бербейт. А вот 3-үчүнчү машина уже болгондо Эльмира бир нерсе бар да, бул жерде малый имущий, жакка жашаган семьялар. Анан квадрат метр 96 болсо, анан 3 машинаңыз болсо, сизге жакка жашаган семьяга кошулуп аласыз да. Түшүнүп атасызбы? Ошон үчүн дагы отказ келет. Бул мен машина жөн эле аттын машина бар да. Өзүнүн машинаны Кыргызстанга алып барып, жок да, машина документи жок. Чыгарса болот, же ал жөнүндө маалымат башка бирөөдөн алыш керек. Ал Мирзам Айкен батырган. Эгер эфир болот, Мирзам Айкен. Эртең эфир болот, как раз Эльмира кирип, анда кээ бир нерселер болот. Эгер эсин таппак же машинада ушундай биз Кыргыздарда туугандардын тааныштардын машиналарын коюп алып, проблема болот. Мен кече жакында кассаж кызым телефон чалыптыр. Бала Кыргызстан жагы кассаж кызымдын үйүнө немеге койгон, учетко койгон дагы, и мас болуп баратып, машина сүзүп кеткен. Бирөөнүчү. Анан азыр ошо коюп койгон кожоюндун үйүнө штраф келди. Сенин үйүңдө болгон үчүн сен 65 000 налог төлөйсүң деп налог келиптир. Башына келгенден кийин эми эч ким билбейт да, заранее эмне болушунчу. Ошон үчүн колдон келишинче башка бирөөлөрдүн машиналарын, особенно российский паспорто бар, пособие ала турган инсандар, пособияга үмүттөнгөндөр колдон келишинче лишний нерсе койбогоңуздар жакшы. Кереги жок да проблеманычы. Эртең чыкса, Мирлан байке толук Хорошо, так, Гимма, Айка кайра келиптир. Айка, сөзүңүздү бүтүрүп алыңыз, Айка. Айка, сөзүңүздү бүтүрүп алыңыз. Там даярдансын Гимма Асема. Анан кийин аны PUBG. Алло. Гүлнур эже.
Выписка 8 кылдык, анан 9 миңден сизге пособие түшүп атат Айзадан. Зарядым өчүп калды азыр эчтен келдим эме. Анан ошолдон карасам мага 2037 чейин Москвадан 50% одобрение болуп чоң балама. Анан Московской областтан дагы азыр мен 3 балама тең, 3 балам бар. 3 балама тең 100%тен алып атамын да. Азыр мен кандай жол кылышым керек? Мен ушуларга чейин декабрдан бери алып койдум анын пособиясын. Же соцсаштага барып айтышым керекпи, акчаны кайтарып беришим керекпи Москваныкына? Или Айзада, биз как раз мурдакы эфирде айткан болчубуз. Айзада, силер деген Москвада убактылуу регистрация областтан пособие аласыздар. Азыр эмес да Айзада, чынын айтканда, сиз жакшы элдин алдына чыгып прям ачык, как положено, эмне кылсам экен, кандай кылсам экен деп айтып атасыз да. Анан сиз убакыт саатты Московской областтан деген сиз временный регистрация жасап пособие алып атпайсызбы? Убакыт сааты келгенде сиз деген продлениени Москванын пропискасы менен эме кыласыз. 2037 жылга чейин одобрение болгону менен бул эски правила боюнча да. Биз мурда 2022 жылдары одобрение алгандар быйыл апрелге келип токтоп калды. По старым правилам ким алып аткан болсо, кайра башынан продление кылгыла деп. 3 жашка чыга элек баламдыкын продолжение кылып атабыз. 3 жаштан 7 жашка чейинки балдарымды токтоду. Биз апрелден пособияны күткөнбүз, пособие түшкөн эмес. Даже ким мурдакы эски правилалар боюнча алып аткандардыкынан токтотту дагы единый пособиянын правиласы боюнча 1 эле жылга назначение болот. Мурдакы универсальный пособие 0дон баштап 3кө чейин, 3дөн баштап 8ге чейинки деген нерсе жок азырчы. Единое пособие только одобряется на 1 год. И каждый год надо продлевать его. Сиз кийинки жылы Москвадан пособие алам деп туруп, Москвадагы реквизиттериңизди тапшырсаңыз, прочие поступления же пособие на детей деп туруп чыгып калат. Ошондо кандай болуп калат Айзада бул жагы? Керек эмес. Сиз ушу телефон токтотуп койгонуңуз жакшы. Токтотуп койгонуңуз жакшы. Мен Московской областынан одобрение алдым. Москванын мен токтотуп койгула деп туруп, эгер билип калышып өздөрү төлөп берди десе, анда төлөп беребиз. Унчукпай эле койсо, анда билбейм да, эми эгер сизди уйкуңузду бузуп кыйналып аткан болсоңуз, кайра төлөп берсеңиз жакшы. Анан мен сурооңузга түшүнүшүм боюнча кайра төлөп беришим керекпи, же кандай болот деген ойдо суроо берип атасыз да. Жок, ошону азыр ошо 2-3 кыз суроо берип кетти, ошо ойлонуп айткан да. Мен Московской областынан алышым керекпи, же бул жактан? Жок, Московской областан временный регистрация кылып, ал жактан мен 100% алып атамын. Бул жактагы бирок 2 баламдыкы токтоп калды. Москвадан алып аткан. Универсальный выплата уже токтоду, жаштары 3 ашкандан. Чоң баламдыкы уже 5 жаш, аныкы токтобой эле 2037 жылга чейин одобрение болуп калыптыр да. Жок, Айзада, единый пособие деген 1 эле пособие болду. Анда мен соцсаштага салып эме эсептеп коембу, кандай кылайын? Салып биз Московской областан кийинки жылы эсептеп Москвадан тапшырсам, азыр Москвадан тапшырышым, мен өзүмө мындай плановый эме кылып, доходторубузду азайтып, мындай өзүмө тазалап атам да карталарды. Анан эсеп тапшырып калсам, билип калсам, мага минус болот да. Умышленно атайын бизди алдап акча алып атат деген статья мен жаман иш козголуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн колдон келишинче канчалык эртерээк болсо ошончалык жакшы. Телефон чалып токтотуп койгонуңуз жакшы. Кайсы жерден 100% алып аткан болсоңуз, азыр я так понимаю, что Московской областьтан продолжение Москва телефон чалып, биз Московской областьтан одобрение алдык. Меники токтотуп коюңуздар деп токтотуп койгонуңуз жакшы. Эртерээк токтоткон жакшы да. Айзада, өзү негизи бизде арабызда аябай көп. Бир эмессиз, жаман өкүндүрөт. Бул нерсенин все равно аягы келип чыгат. Жакшы эмес. Түшүнөм. Рахмат, Мирежан. Жашообуз дагы. Так, Асемада суроо барбы, Асема? Баягы кезек алдыңыз эле. Так, анан суроо бар. Асемада жок экен, PUBG. Анан PUBG'нын сүрөтү бар, ким билет? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Енді регистрация боюнча суроо бар эле, жаш балдардын регистрациясы боюнча. Мен өзүм официально иштейм, трудовой договор менен. Балдарымы ошол өзүмдүн трудовой договордун негизинде регистрация кылсам болот, менин түшүнүгүмдө. Жок, караңыз, балдарга деген жаш балдар да, несовершеннолетний балдар. Ооба. Аларды деген на основании трудового договора өзүңүзгө продление кылганда эле кошуп эле апасына же атасына кошуп кыла бересиз. Эгер мисалы үчүн күйөөсү иштеп официально, аял үйдө отура турган болсо, ошо күйөөсүнүн основной трудовой договоруна кошуп туруп продленияны келинчегине кылса болот. Балдарга деген өзүңүзгө продление кылганда эле кошуп кыла бересиз. Балдарга трудовой договор деген прям негизи шарт эле эмес,
Ооба, керек болса балдар силердин эмгер менен болот, түрдө договор менен болот улар. Ал жетиши. Сиз трудовой договору жок болсо, сиздин основание жок болот да, бул жерде жүргөнүнчү, регистрация утартканы. Соответственно, сиздин балдарыңызга да уруксат жок болуп калат. Эгер сиздин трудовой договоруңуз бар болсо, анда ошол менен баардык балдарыңыз дагы, сиздин семьяңыз, келинчегиңиз дагы даже сиздин эмеңиз узарса болот, регистрация. Мен ошол сиздер өткөндө айткансыздар да, ошо күйөөсүнүн же аялынын трудовой договору менен күйөөсү же аялы узатса болот, ошол основание болот. 926 указбы. Мен бирок ошол немени окуп, кайсыл части, кайсыл статья ошону таппай койдум да. Ошол мисалы үчүн ФМСке барганда мына статья ушул жерде ушундай жазылган деп көрсөтүш үчүнчү. Мирлан байке менен эртең эфир кылабыз буюрса. Ошондо неме кылабыз. Эртең Мирлан байкеге чыгайлы да, мындай. Юридический вопрос. Рахмат. Болот, рахмат. Так, Фуадон. Да, айта бер. Юристке окуйт окшойт. Саламатсызбы, Гүлмир эже? Саламатчылык. Менде пособие, мындай боюнча, садик боюнча суроо берейин дедим эле да. Мен мурда жыл гражданин мен Москвада прописан болчу балам экөөбүзчү. Анан былтыр мени чыгарып койдук пропискаданчы. Анан баламдыкы жана кагаз 08 беле бар кагазы бар да. Форма 8. Азыр бирок очередибиз келип калыптыр да садикке. Кире берсек болобу? Мени карасаңыз, сиз деген жана доля деген маселелерге может быть эрешип калгансыз. Сизди чыгарганыңызда паспортуңузда снятие с учета деген печать турабы? Ооба, бар. Балаңыздын форма 8 калып кеткен, бирок жаш балдарды отдельно атасынан же апасынан бөлөк запрос кылыша албайт да. Аны запрос кылганда сөзсүз түрдө апасын же атасына пособияга да ушундай эле маселе болуп атат. Апасы менен атасына кошуп кое турабыз, самый главный атасы эле пропискада болсо ошол жетиштүү дешипчи. Эми сиздин маселеңизде эртең деген очередь келгенден кийин с пакетом документов непосредственно ошо кайсы садикке алган болсо ошол садикке барышыңыз керек болот. Анан апасынын дагы же атасынын пропискасын карайт. Эгер сизди чыгарып коюп, бирок паспортуңузда снят с учета деген печать жок боло турган болсо, сиз анда балаңызды берсеңиз болот эле да. Балаңызды берсеңиз болот эле. Эми сиздин ситуацияңызда тобокелге салып, очередиңиз келип калган болсо, бир аракет кылып көрүңүз. Эгер Москвада прописка жок боло турган болсо. Мен чыгып кеттим. Бирок балам эми мындай караганда дети отдельно от родителей не могут сами быть прописанными, понимаете? Обязательно же апасына, же атасына кошулуп туруш керек. Же апасында ошо постоянная прописка Москва, же атасында болуш керек да. Эгер сизде мени сняли десеңиз, анда апасын айтпегиле, апасында немесин көрүшүбүз керек деп айтат да, в любом случае. Ошого аракет кылып көрүңүз. Мен оюм боюнча, наверное, албайт го. Мүмкүнчүлүк болсо, прописка койсоңуз сразу эле алып калат. Эгер жаш жеткен болсо, прям 10 күндүн ичинде. По московской прописке в течение 10 рабочих дней предоставляет место. Любой элечи. Эгер үйүңүздүн алдында жок боло турган болсо, хотя бы жок дегенде локацияны карап туруп, жакындагы жерден место берет сөзсүз түрдө. Анан меники немем бар да, ксерокопия бар да, паспорттун жана прописка мененчи. Ошол менен алып барып, жана чакырган болсо алып барып көрсөтсөм болобу дейм да. Аракет кылып көрүңүз. Справка 8 мененчи. Паспортум жок эле, ушундай бир нерсе болуп бирөөгө берип бердим деп бир нерсени ойлоп көрүңүз. Ошол үчүн айтып атам да, аракет кылып көрүңүзчү. Возможно, сиздин ситуацияңызда өтүп кетишиңиз мүмкүн. Может быть, алып калышы мүмкүн да. Эми ал жердечи сиздин алардын дагы бир өзүнүн бир ишинин биринчи бир милдеттемеси оригинал документтерди алып барыш керек, алар ксерокопия кылып алат да. Эми все мы люди, может быть, какой-то человеческий фактор деп туруп, паспортум колумда жок эле деп бир шылтоону ойлоп таап, анан ксерокопияны алып барсаңыз, балким ошол менен эле ксерокопия кылып туруп алып кала берет. Анан бул жерде именно садик школанын маселесине келе турган болсок, доля алгандар деле пропискада мурда туруп, бирок пропискадан чыгып кеткендер деле садик школага киришип атат да. Кыргыздардын арасында эми мындай кыргызча эле айта беребиз, эми киришип атат. Ошон үчүн алар көпчүлүк учурда менин жеке оюм боюнча даже запрос да кылышпайт да. Көпчүлүгү эле мурдакы эски пропискадан чыгып кеткен самый главный паспорттор штамп болсо ошо менен киришип атат. Аракет кылып көрүңүз. Пожалуйста. Дагы Кубатбек мырза? Ким бул кийин? Айкыз берерсиз сурооңузду. Айкыз кийин Айчолпон азыр сурады. Global эко кезекке турду. Айкызда жок болсо Айчолпон бере бериңиз сурооңузду. Андан кийин Айчолпон жок болсо Global берет. Саламатсыздарбы?
мен суроом мындай эле да, мен буга чейин пособияга тапшырганда өткөн эмеспиз. Анан могу кече күнү ошол дагы бир жолу тапшырып көрсөм өттү да, мурун Москвада болчу, азыр Московский областьта жылдырдык эле 50% менен өтүптүр. Эми жолдошумду ошо пособияга окшош эле болот экен, лучше зарплатасы азыраак жумушка кирип эметсең пособие алайлык деп ошентип азыр зарплаталуу жумушка кирди эле, 2 ай болуп калды да. Анан 50% менен өтүптүр. Ошондо азыр айтып атат да, могу зарплатасы көп эле жумушка кирсем деп ушинтип атат. Анан токтоп калабы же кийин 100% менен өтүш үчүн мындай аз зарплаталуу официальный эле жумушта иштегени туурабы, ушул боюнча мурда мисалы үчүн пособияны эсептегенде деген көп этаптардан өттүк да. Биринчи обычный пособие болчу, анан кийин дагы бир башка пособиялар чыкты, кийин универсальный пособие чыкты, эми азыр единый пособие келип токтоду. Быйылкы жылдын өзгөрүүлөрүнө караганда бир прожиточный минимумга аябай байлап атат да. Өзүңүздүн регионуңузда кайсыл жерде прописанный болсоңуз, ошол жердеги прожиточный минимум деп туруп средний душевой деген бар. Ошону карап туруп киши башына көбөйтөбүз. Анан мен ошо көп айтам да, жалгыз атасы иштей турган болсо, прям карап, бул энелердин мындай бир аталарына болгон жардамы да, карап эсептеп чыгып туруп, күйөөлөрүңүзгө түшүндүрүп айтып бериңиздер. Сен мисалы үчүн бир 2 сменаны азыраак алса, биз деген пособияга өтүп кетебиз деп. Көпчүлүк учурда 1000 рубль, 2000 рубль превышение болуп атат. Анан сиз айтып атасыз, чем пособияны карап отургандан көрө лучше чоң эле зарплатага иштеген жакшыбы, же болбосо эми сиз жалгыз балаңыз болсо, анда сизге деген көп деле мындай бир жардамдын деле кереги жок да. Анда атасы деген как полноценный иштей берсе болот. Бирок 3-төн 4төн балдары бар. Аталары деген с утра до вечера без выходных иштешет да, биздин кыргыздардын эркектеричи. Балдарымды бага кылышыпчы. Андай учурда мен мисалы үчүн айтам, сиз иштесеңиз дагы, иштебесеңиз дагы, азыраак зарплатага иштесеңиз дагы ошол эле зарплата азыр пособиялар жакшы болуп койбодубу? 4 балага деген 20 миңден эсептегенде эле 80 миң да. Балдар жаш болуп турган болсо, энеге дагы кичине жардам керек. Выходнойду кичине көбөйтүп, балдарыңызга жардам берсеңиз жакшы болот депчи. Эми ал нерсени өзүңүздөр между собой, конечно, чечесиздер, кандай кылсак болот деп. Бирок прожиточный минимумга өтө байлап атат. Кичине эле превышение болот болсо отказ келип атат. Жалгыз 1ден 2ден бала болсо, анда пособияга үмүттөнбөгөнүңүздөр жакшы. Бир 3төн 4төн бала болсо, анда ойлонуп көрсө болот бул жердечи. Мен 3 балам бар да, анан мурун жолдошум ушул 80 миң зарплата алчу, анан ошол азыр 50% менен өтүпбүз Московский областтан. Азыр 40 миң зарплаталуу жумушка кирди да. 3 балага эми жакшы эле чыгат, баары бир иштегени менен пособие алсак окшош эле, лучше балдарга көбүрөөк эметейлик. 17 миңден эсептегенде 18 миңден деп коелу. 18 миң эсептегенде 8 миңден. 8 миң, 16 миң, 30 миң пособие аласыздар, 40 миң зарплата аласыздар. Ошол эле на то и выходит, да, получается, акчолпон. Болбосо официальный жумуштарга же болбосо жумуштар жандай какая-то часть серая, какая-то часть белая деген зарплаталарга киргиле. Ошондо да и иштеп дагы, и плюс еще пособияны аласыздар да. Пособияны, к сожалению, аябай жыл өткөн сайын правиласын ужесточение кылышып атат. Ошондо эми кийинки эмеге өтүш үчүн официальный эле иштеп туруш керек да, 100% менен өтүш үчүн, зарплатасы кичинекей болот, 40 миң боло турган болсо, сиздер шанс бар. Шанс бар, анан кийин картага көп акча салбайсыздар. Вообще личный акчаны өзү ким пособиядан үмүттөнө турган болсо салбаган жакшы. Анан балдарыңыздын жаштары канча акчолпун? 4 жаш, 2 жаш, анан 4 айлык. Эми 4 карасаңыз, сиз жалгыз кыйналат деле болушуңуз керек. Эми бул чисто психологический вопрос. Күйөөңүз көөргө салып бизге жардам бергени жакшы го, именно балдарыңыз майда экен. Сиздин ситуацияңыз ошо азыраак эле иштеп, сизге көбүрөөк жардам берсе, ошол эле зарплата болот да, 80 миң эле айдан астына барып калат. Пособие менен кошулупчу. Анда чоң рахмат Гүлмира эже. Пожалуйста. Так, ким Айкыз суроо барбы, Айкыз? Нешатова Самара дейби. Саламатсыздарбы? Гүлмира эже, саламатчылык. Мен пособие боюнча сурайын дедим да, кандай документтер керек болот депчи. Мен паспортту кече жакында эле 2024 февраль айында алдым да. Анан кийин боюмда бар. Папабыз да өтүп кетти да. Жолдошумдун эмеси керек болобу, документтери, пособие тапшырыш үчүн эмне кылыш керек? Канча балаңыз бар? Балдарыңыз атасынын атына жазылган беле? Биринчиси да. Жок, жазылбады. Биринчиси. Жаңы эле кош бойлуу болдуңуз, күйөөңүз өтүп кетти. Сиздин ситуацияңызда кандай кылсак экен,
по потере кормильца негизи пособие төлөнөт. Сизден деген кандай документтер керек? Пропискаңызга карап, мисалы үчүн Москвада прописаны боло турган болсоңуз, анда жанагы расчетный периодто таблицаларды карап, выпискаларды чогултасыз. Московская областтан болсо сизден эч нерсенин деле кереги жок. Госуслугадан кептирип тапшырасыз. Полностью документацияларга кайсы жерде иштейсиз, НДФЛ, анын баардыгын запрос кылышып өздөрү эле билип коюшат. Анан сиз опять-таки, мне кажется, Куатбек мырзага кайрыласызбы? Эртең Мирлан Байкеге бере турган суроо экен. Эгер боюнда бар убакта атасы өтүп кете турган болсо, кандай кылып доказывать этиш керек? Күйөөңүздүн кара кагазы боло турган болсо, ошону алып койсоңуз жакшы болот. Эми бала атасы өтүп кетсе, ал мамлекеттин көзөмөлүндө боло турган бала да. Мамлекет ага жөлөк пул төлөп жардам берет. Бирок аны тоже доказывать керек болот. Математикалык болсо керек да эми. Баары жок да. Да, математика болот, бирок все равно атасы жок да. Атасы жок болгондон кийин по потере кормильца в любом случае бул отдельный паспорт экен анда. Паспортун 20 февралда алдым деп атат, ооба. Российский. Жок, анда. Эртең Мирлан Байке менен жанагы эфирге катышыңыз да? Катышсаңыз, сурооңузду берсеңиз эле прям толук айтып берет, потому что боюнда бар убакта атасы өтүп кеткен менин практикамда болгон эмес экен. Эгер төрөлгөндөн кийин боло турган болсо, анда по потере кормильца отдельный пособие төлөнөт да жаш балагачы. 18 жашка чыкканга чейин бала мамлекеттин көзөмөлүндө болот. Кто там еще? Так, Айкыз Элюза, Абдимиталип. Кто там? Абдимиталип бермек. Саламатсызбы, Гүлмира? Мен суроом, мен математикамын, 2 кызым бар. 3 жашта, 2 жашта. Былтыркы жылы мен ошо 100% деп пособие тапшыргам. Андан кийин жумушка чыгып, ошол иштеп, картама 1,5 миллионго жакын акча кирип чыккан да. Ошондо мен быйылкы жылы дагы майда тапшырышым керек. Ошондо кандай болуп калат? Мен ушул картага түшкөн акча жөнүндө иш мындай көзөмөлдөп турмун да. Кыз жигит, пропискаңыз кайсыл жакта? Меники ошо Новосибирскте. Силерге пока областта, региондор силерге пока толук кандуу жете элек. Бул жанагы тажрыйба иретинде эле Москвага кирген. Москвадан ушинтип көрөбүз. Эгер жакшы жыйынтыкта бере турган болсо, региондорго деле киргизебиз деген. Уже Московская областта купля-продажа боло турган болсо, үй сатып алып, же саткан болсоңуздар, же машина ошондой эле сатылып турган болсо, анда отказ келип атат. Кыздар Московская областьтан 100% айта алам, отказ келип атат. Новосибирск, Омск, Курская область, Тульская областтарга пока силерге жете элек, бирок убакыт да жетет. Колдон келишинче картага лишний акча салбаңыздар. Кыргызстан жарандарына ушинтип бул нерсе деген акча кирди чыкты деген өзүңүздүн акчаңыз болсо да бир жөн эле убактылуу эле кирип чыккан эле акча движение средств болуп туруп силерге отказ келет да. Сиз майда продление кыла бересиз. Мать-одиночка боло турган болсоңуз только официальный зарплатаңызга эле каралат. Новосибирсктерге жете элек, бирок заранее даяр налог төлөөгө кирип лишний акча салбаңыздар. Картага түшкөн акчага бир гана Москва карап атат кыздар. Пока Москва эле. Московская область только крупный сумманы карап атат, чоң суммадагы акчаларга көңүл буруп атат. Майда акчаларга жете элек. Бирок Новосибирск максаты келсе жетип барат болуш керек деген ойдобуз да. Түшүндүм, рахмат. Итак, следующий. Жумагүл бере бериңиз. Ишатова. Улубек Базарбаев. Кандай укам? Суроо. Жооп берейин дедиңби? Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Мына пособие боюнча аябай көп суроолор келет да мага дагычы. Анан эжеке сизге, Гүлмира эжеке, суроо берейин. Мына кыргыз жараны экөө тең толук кандуу кыргыз жана эч кандай ВНЖ, РВП эчтекеси жок. Ата-энесинин бирөөсү официалдуу түрдө иштейт. Ошолор пособие алса болобу? Жок. Вот. Кыргызстандын жарандарына пособие положено, ал по уходу за детьми. Официально иштей турган болсо, как обычно российский паспорт катары эле декретный алат, анан кийин бала 1,5 жашка чыкканга чейин пособие алат. Болду. Кыргызстан жарандарына башка пособие положено эмес. Официально иштесе дагы, налог төлөсө дагы. Мисалы үчүн, мындай аябай көп түрлүү суроолор. Бир баласы бул жерде төрөлдү.
Анан жанакы 3 жашка чейин дедиңиз, канча жашка чейин алат деди? Канча жашка чейин алат азыр? Сиз айтып 1,5 жашка чейин. 1,5 жаштан өтүп кеткен болсо уже ала албайт экен да. Башка Кыргызстанда балдарын да алып келип ошого кошуп койсом болобу деген суроолор келет да. Анан билбей каяка направлять этишти билбей калам да. Жок. Ошону билейин. Түшүнүктүү. Рахмат. Ушундай суроом бар эле. Саламатсызбы? Рахмат сизге. Жумагүл беребиз сурооңуз. Саламатсызбы? Сизге РФ паспорт боюнча суроо берейин дедим эле. Мен Москвада жашаганыма 7 жыл болду да. Город Воркутада жашаймын. Республика Коми, город Воркута. 7 жылдан бери Россиядамын. Выезд кылганыма 3 жыл болуп калды. Паспортко тапшырсам отказ келип атат да. Отказдын причинасы Жумагүл? Отказым бир эле вопрос менен эле бир эле жооп келип атат. Отказ 3 жыл жашоо керек. Ошо 6 жыл официально иштөө керек деп отказ келип атат РФ паспорт. Жумагүл, основаниялар барбы? Основания жок да. Основания жок боло турган болсо, анда ошо эртең Мирлан класстарда основания таап, бир какой-то основанияга байланышыңыз керек да. Сизге деген Республика Комиде возможно мындай бир Россиянын чет жагында болгон үчүн алышыңыз мүмкүн. Болгону ошол основанияны табышыңыз керек да. Возможно, именно сиз подавать этип аткан региондо 6 жыл иштеп, 6 жыл жана 3 жыл атпайсызбы, ошого дагы байланыштуу бир немелер отказдар келип атат окшойт да. Ошолордун требовать эткен условияларын аткарыңыз, анан кийин подавать этип көрүңүз. Же болбосо эртең Мирлан байке кайрылыңыз. Мирлан байке жооп берет да. Толук жооп берет. Балдарым ушул жерде тууган, кызым ушул жерде окуйт. Жабышты отказ келтат, билбейм. Анкетага вопрос ответтин жөнөткөндө бир кыл эле жооп да. Хоть Россияда 20 болуш керек. Основаниянын түрлөрү өтө көп. Бир основанияны кармашыңыз керек. Сиз керек деп атат. Сиз балдар менен возможно үйдө отуруп 6 жыл стажыңыз жок болуп калышы да мүмкүн да. Комиде балким сизге бериши мүмкүн. Ошолордун условиясын аткарсак. Ошон 7 жылдан бери жүрөм деп атасыз, бирок жаш балдар менен возможно үйдө отуруп калгансыз. Официально иштеген эмессиз. Кайрылып, ошол МВДга запись болуп барып, полностью толук кандуу информация алсаңыз болот. МВДга запись менен барсаңыз, сизге полностью документов, кандай документтерди кылыш керек, кандай основания сизге туура келет, списокти түшүндүрүп беришет. Макул эже, рахмат. Ким эле? Эшатова Самара барбы сурооңуз, Эшатова? Эшатова Самара, есть вопрос у вас? Бек там или Куштарбек Ибраимов, берегли бирөөңөр. Кимдер болсо. Assalamu alaikum. Мен субсидия боюнча сурайын деп аткам, 450 миң боюнчачы. Ипотека которсо болот да? 3 балаңыз бар. 2019 жылдан кийин төрөлгөн балаңыз бар, э? Жок. 2014 кичинекей. Жок, 2019 жылдан кийинки төрөлгөн балдарга гана чыккан эме болуп атпайбы? Ошого. Азыр деген эми 2024 жылдын 1-июлунан баштап дагы өзгөртүүлөр кирет. 7 жашка чейинкилерге дагы возможно продление кылышы мүмкүн деп миш-миштер кетип атат эми. Бирок пока толук кандуу бир закон чыга элек да. 2030 жылга чейин продление болгон, бирок закон пока күчүнө кире элек. 1-июлдан баштап күчүнө кирсе, возможно сиздин балаңыздын жашынан дагы включать этип берип калышы мүмкүн. А так, эски правилалар боюнча 2019 жылдан кийин төлөлгөндөргө гана 450 тысяч на погашение ипотеки. За третью и последующую. Так, кто там? Бек, есть вопрос? Кимдики бар дагы? Фаудон берди. Так, мен берсем болобу? Ким бул? Фаудон бере бергиле. Ага, суроо жок. Бир суроо да, жана биз
балам экөөбүз гражданин Россиябыз, анан келинчегибизге паспорт алып берели деди эле да азыр. Кандай оңой жолдору бар? Основание, силер прямое основание болосуңар, ЗАГС бар болуп турганбызса, ЗАГС плюс общие дети. Болгону сизде деген мурдакы берген сурооңузга караганда прописка маселеси болуп атат. Прописканы бир жакшы жерге коебуз и подавать эте бересиздер. Силер прямое основание болосуңар. Келинчегиңиз бат эле алат документти. Кубатбек мырза, кайрылсаңыздар, юристтердин телефон номери болот, болбосо менин телефонумду алып бизге да чыксаңыздар болот. Бир жакшы бир иштеген эжелер бар экен. Мен өзүм лично кайрылган эмесмин, бирок элдин оозуна алып калган эжелер бар экен. Жардам беришет. Основание болсо бат эле алыңыздар. Хорошо, личка болуш керек меники. Неме жөнөтүп каласызбы сураныч? Макул. Кумат. Так, урматтуу мекендештер, так, убакыт деле аз калды. Мен ойлойм, сен өзүң бир аз кошумчалайсың жаңылыктарды, андан кийин жыйынтайбыз го, э? Вопростор менен oyuncu бүттү окшойт. Баканөлөрүңүз болсо, да, 1-2 күн ичинде прямой эфир кылсаңыз болот. Суроолор келе турган болсо деген. Билбейм, периодически комментарийлерге да жооп берет окшойбуз. YouTube'га если комментарий жаза турган болсо, YouTube'дан комментарийлерге жооп берели, э? Ушундай. Мен Телеграмга кириз. Макул, бериңиз эле андан кийин. Менде дагы мурда мен баягы закрепить этип алат элем да. Көп пайдалуу көп суроолор бар го, баардыгын немеге убакыт жок окуп отурганга. Азыр мотивация алат элем да, азыр сиз жоголуп кеттиңиз негедир ал группада. Ошого вычет боюнча меники дагы налоговый күйөөм официально иштебейт да, обязательно иштеш керекпи? Бирок 2023-жыл болсо иштеген. Эгерде бир жыл неме. Үйдү качан алган, Элмира? Үйдү качан алгансыздар, Элмира? 2021-жылы. Мен башында как раз ушул суроого жооп бердим, Элмира. За последние 3 года. 2024-жылы, 23, 22, 21-жылдары налоговый вычетти чыгарып алсаңыздар болот. Бирок ал деген хоть 10 жылдан кийин болсо дагы, 15 жылдан кийин болсо дагы чыгарып ала турган акча да. Собственник качан официально иштеген болсо, эгер же болбосо жана на момент приобретения имущества силерде ЗАГС боло турган болсо, аялы дагы чыгарып алса болот. Аял дагы чыгарып алса болот. Кто-то из вас, если будет официально работать, налоговый вычет чыгарсаңыздар болот. Анан пайдалуу кеңештерде мен как раз группадан айткан болчумун, Гүлжамал же риэлтор болуп иштейт. Анан ал жактан Гүлжамал жеден сунуш келип түшкөн болчу. Кел чогуу иштешебиз деп, анан процент ставкалар көтөрүлүп кетип, мен өзүм ушул сферага киргенден кийин анан группадан бир какой-то клиент урдагандай болбойн деп, ошол группага кирбей көпчүлүгү таанышып калышып атат. 4-5 жылдан бери ушул жакта отурчубуз. Бир болсо кирип өзүмдүн данныйларымды айтып, каалоочулар болсо башка группаларга кошуп алабыз, Элмир. Киребиз го деген. Рахмат. Дагы суроом бар экен. Азыр берип атканда эфирде көрүп атып калдым эле, жазып албапмын. Кубатбек мырза, Элмира, менин телефон номеримди берет, неме болсо WhatsApp'тан группаларыбыз бар, ошого жазсаңыз жооп аласыз. Жок, эстедим. Жер үйгө эме кылса болобу? Рефинансирование же снижение ставки кылса болобу? Биз эч нерсени кылган эмеспиз да, только детский пособие алабыз. Болду, башка эч нерсеге чуркаган эмесмин да. Ошол айтып атам го, группадан мотивация алып неме кылат элем. Сиз айтканда баягы до конца баргыла дейсиз го, бир причинанын үстүнөн болду дебечи. Жер үй бар, э? Жер үй бар. Жер үй бар. Жер үй бар болсо канча процент ставка менен алгансыңар, Элмир? Годовой 13 канча, 13 анан дагы бирisi бар. Ооба, бүгүнкү күнү деген, Элмира, ключевая ставка деген жанагы Центробанк берип аткан, банктарга бөлүп берип аткан процент ставка деген 16% болуп атат. Сиздер аябай жакшы процент менен алган кездер. Эми Кудайым буйруса деген бул түшө турган процент ставка деген көтөрүлүп түшө турган бир неме. Убакыт сааты келгенде деген 1 жылдан бери практически вторичка деген мертвый деп койсок болот. Мына квартиралар сатылбай, ала алынбай, ушундай процент ставка көтөрүлүп кеткен үчүн. Убакыт сааты келсе, процент ставка түшө турган болсо, процент рефинансирование кылып алсаңыздар болот. 13%, мен, конечно, бул чоң процент, бирок бүгүнкү күндү немеге салыштырганда 17, 18, 19, 20% менен одобрение алып атабыз. Одобрениени ушунча процент менен алып атабыз. И сиздин процент ставкаңыз аябай сонун процент ставка болуп атат да, на фоне их. Анан түшүп баштаганда рефинансирование кылып алсаңыз, түшүрүп алсаңыз болот. Эми билбейм канчалык деңгээлде түшөт, может быть 12-10%ке түшүшү мүмкүн. Минимально, потому что господдержка 8%, семейная ипотека 6% болуп атат. Господдержканы жокко чыгарабыз дешип атат. Анан өзүбүз мындай бир акылга салып ойлоп койсок, көп болсо бир 10%ке чейин түшсө өтө сонун болмок да.
Анан термилер боюнча семейный ипотекага биз эмнеге неме кылбайбыз? Семейный ипотека деген курулуш компаниядан застройщиктен первичка үй ала турган болсоңуздар, семейный ипотека менен алсаңыздар болот. Анан вторичкага семейный ипотека не распространяется эмир. Только курулуш компаниядан первоначальный взносты төлөп туруп, анан кийин үй алыш керек. 20%. Жок. Биз 6 миллион 600 канча миңге алганбыз, бирок 3 миллионун первоначалка кылып сразу бергенбиз, 3 миллионун. Анан кийин от застройщикка жаңы салынган үй, бирок жер үй да. Ошондо. Жок, ал деген жанакы сиз балким ошол убакта алып аткандачы көрүп атпайсызбы, Эльмира? Азыр бизде могу иштеп аткан риэлторлор деле мага көп ушундай бир вопростор келет. Мен Куатбек мырзага да баягыда айттым. Эже бизде деген первоначальный взносубуз бар болуп туруп, эмнеге бизге деген семейный ипотека менен алып эмес депчи. Бул эми непосредственно именно ошол алып берген риэлторго бериле турган суроо. Балким риэлтор билген эмес, балким информация болгон эмес ошондочу. Материнский капиталым бар эле, первоначальный взносум бар эле. А эмнеге мага вторичкадан үй алып берип койду 12-13% менен деп ушундай суроолор аябай көп келишет да. Может быть, ошол убакта риэлтордун просто информациясы жок болуп билген эмес да. Анан качан гана процент ставкалар вторичкада көтөрүлүп баштагандан кийин, көрсө деген застройщиктен квартира алып берсек болот экен да деп, анан азыр көп жүргүчүлөр риэлторлор ошо застройщиктер менен иштешип башташты. А мурда ушул практика аябай аз болгон да. Кыргыздар массово только вторичкадан алышчу, көп жүргүчүлөр без первоначальный взносу. Бирок арасында деле ушинтип по ошибке первоначальный взносу бар болуп туруп, акчасы бар болуп туруп, материнский капиталы бар болуп туруп, вторичкадан чоң киртеген процент ставкалар менен алгандар да аябай көп экен. Аябай көп экен. Деме болсо, сиз жер там алган болсоңуз, жер там деген физлицо, юрлицо ошол жагына караш керек болот. Уже алынган үйгө деген уже все сиз эч нерсе кыла албайсыз. Эми жаңы квартира ала турган болсоңуз, жандай курулуш компанияларда напрямую от ООО или юрлицо, вот ошондо гана семейный ипотека менен минимальный процент ставка менен. Жер тамга келе турган болсок, как раз сизге жооп бергенче, сельская ипотека деген программа бар. Азыр рефинансирование туктап калды деп айтышкан эле. Акыркы убакта эч ким менен эме болгон жок. Москва, Московской области не распространяется, бирок башка региондордо 3% менен алса болот. 3% прям аябай выгодный. Бир семьяга деген күйөөсүнө 6 миллион, аялына 6 миллион. Бир семья 12 миллион алса болот. Алып, жер алып, Москва, Московской областьтан салса болбойт, бирок башка региондордон салса болот. Региондордон аябай бүгүнкү күнү актуальный. Ким региондордо жашап, ушу бизди уккандар болсо, ошо кайрылсаңыздар болот региондогу риэлторлорго. Сельская ипотека деген бар. 3% эң выгодный условия бүгүнкү күнү ушу сельская ипотека болуп атат. Рахмат. Анан көрүп турган башкаларга дагы сабак болуш үчүн мындай адашпай биринчи үй ала тургандар болсо, грамотный риэлторду карагыла деп айтыш керек экен деп койдум да. Бизден өттү да ушул акчабыз бар болуп туруп, ушундай немеге болуп калдык да. Эльмир, мен дагы ошол Куатбек мырзага деген ушинтип айтып келдим. Мен риэлторский жумушка келгенде аябай ойлонгом. Мага ушул нерсе керекпи, керек эмеспи депчи, бирок башка 2 сааттап иштеп кеткенде деген личкага келген суроолордон аябай жүрөгүм ооручу. Мен кандай бир ушундай бир ишти башым керек экен, мага элге да пайдасы тийип, мен өзүм дагы ушундай бир өзүмө да пайда келтире турган себеп дегенде иштеш керек. Москвада бардыңыздар билесиздер. Иштеп кетсем, личкага келген суроо жооптор калып кетет экен да. Анан ошонун аркасынан аны ушул риэлторский жумушка келгем. Анан эми баардык маселени чечип атабыз, биз ушундай кыйратты салдык деп да айтыштан алысмын. Бирок колубуздан келишинче, Эльмира, силер көбөсүңөр колубуздан аракет кылып келип атабыз. Ошо кыргыздын келиндерине, энелерине мы за женщин и за маленьких детей дегендей. Колубуздан келишинче. Кыскасы бүгүнкү эфирди эми жыйынтпай берели. Мен ойлойм биздин силердин эгер формат негизи аябай эффективный формат да. Мен көп нерселерде байкадым, суроо жок, аябай көп. Анан биздин мекендештерибиз суроо көп, депортация көп, башка көп. Мына информация жеткизүү үчүн мен ушундай форматты өзүм методуммен артасы кетип койдум, бактырмай эле коюп. Анан кийин ушул метод менен эгер группалар бар, кечээ бүгүн комментарийге жазыптыр Телеграмда бир эже Камчаткадабыз дейт. Силер уюштуруп бере аласыңар үчүн дейт. Эгер ушундай региондон бир тайпанын подписчиктери өздөрүнчө ушундай чогулуш уюштургусу келсе, мен ошолорго мындай эфирди берип, алар общий келип, саат мынчада келип, ушул жерде мындай кезек кылып берем мен мындайчы. Анан ошентип кезек менен мындай суроолорду берип, суроолордон жооп алса болот. Андан тышкары фонд дегендер бар Москвада көп. Группада ачат, WhatsApp группанын минусу жагы там кээ бирде баягы жаман нерселерди башка кандай бирлер кирет экен дагы таштап салат экен. Ссылка открытый болсочу. Андай
бири бирине менен мындай неме жок болуп атат да, точно анан баары жооп берген адам үчүн аябай оор алчы, жооп берген адам үчүн да. А могул формат жооп берген адам үчүн аябай ыңгайлуу. Ошон үчүн мен регулярно мындай силер подписчиктериңерде катышууларыңар группаларда да айтсаңар, чтобы вот лайфта бүгүн собрание болот. Келгиле ушул жерге группага киргиле, собрание уюштурабыз. И сунаңар. Ушундай мен азыр угуп турганда бар дагы сабашкан бирөө бар арасындачы. Барын айтып атам, но формат меселеден азыр акча алган жокмун эч кимден. Мен сиз сураган жокмун. Бекерле мен убактым кетип, келип башка кылып ушул жерде отурам. Есть пока возможность, воспользуйтесь, да, ооба, топтура эле. Группада отурганда аябай физически чын деген убакыт болбой калат. Баардыгына жооп бере албайсың, анан биздикилер деген баардыгы эмес, эми физически успевать эте албайсың да. Чынын айтканда баардыгына жооп бере албайсың. Формат болсо, силерге айтканча, силерге жооп бергенче группага суроо жооп берип алсак, могу YouTubeга чыкса, эми кечээки акыркы видеону карасаң 8000 просмотр болуптур. Эми бул деген өтө сонун. 8000 адам көргөн болсо, значит 8000 адам пайда алыптыр. Хоть кичине болсо дагы. А группада болсо көп болсо 100 адам отурат, ал болду ошол ойдон бүтүп калат, анан дагы эле личкага чыгышып ошол эле суроолорду беришет да. Ошон үчүн эң сонун. И сиз өзүңүз айтмакчы стартапер. Бул элде жок форматты ойлоп таппасыз. Эң удобный, анан бизге да энелер. Эч жака барбайсың, үйдө отуруп эле камераны включать этип, үйдө отургандар ушинтип суроо бериш. Жок. Эң сонун. Азыр бизде жанагы көбөйүп кетти эле, сөзсүз эле чайканага чогултуп, анан костюм кийип ал анын эмне кереги бар билбейм да. Суроо бер, жооп ал, бүттү. Самый нерсечи. Анан баркы бир презентация кыла турган болсо, бир нерсе чоң нерсеничи. Анан өзүнчө бир кичинекей нерсеге деле бир нерсе адамдарды алып кел, ал тур, башка кыл, ал нет. Суроо адамдарга эң маанилүү нерсе, эң керектүү нерсе бул информация да. Закондуу информацияны алгыла, анан дальше действие, эгер масштабный болгондо анан кийин жанагы чоң нерселерди, мероприятияларды уюштурса болот да, аренда кылып. Анан кийин бизде 4 кыз баш жооп болсо, бир шаар эличи башка фонтан кабыл салют атыш кереги жок ал нерсеничи. Мүмкүн болмоша убакта үйдө болуп, азыр рейд кайтып болду. Ошон үчүн ол формат азыр актуальный силергечи, актуальный. Кыскасы, мен эфирден кийин дагы биз экөөбүз сүйлөшөбүз. Азыр мекендештер менен коштошуп коелу. Катышып бергениңиздер үчүн баарыңыздарга рахмат. Комментарийге мен жетишпей жатам. Мен силердин активдүү көрсөтүүңүздөргө чакырам. Азыр биздин немеде Милан эже рахмат, азыр шифрин айтып коем, Милан Гуля эже. Анан МК эже бар, дагы бир эжем бар. Бултан чыкканда ошоп келет, дагы дүң жазып кетип калат, бирок Сотек ал эженин опыту бар, иштегенчи, мои документиде. Атын айтпай эле коеюн, Ума эже деп коебуз. Ал эжеге да рахмат. Баарыңыздарга рахмат жазып атканыңыздаргачы. Гүлнар эже бар, обязательно айтып коеюн, атын айтып. Баарыңыздарга ушул жерден рахмат айткым келет. Жана мындай бири-бирибизге жооп берип туруңуздар. Эң главный нерсе ушул жерде жооп алса эле көп нерсенин алдын аласыңар да. Проблемалардын баарын алдын аласыңар. Биринчи очередь биздин Гүлмирага ыраазычылык айтабыз баарыбыз, мекендештер. YouTube'да видеонун астына келип рахмат айтсаңар болот. Пускай башка жактагылар көрсүн, что Гүлмира делает такой полезные вещи. Адамдарга пайдасы, обществого пайдасы тип иштерди сотабыз. Кийинки эфирде жолукканча аман туруңуздар. Хорошо. Аман болсун.